биз объективдүү түрдө эмне кандай болгонун айтышыбыз керек. Аралаш системасы менен шайлоо Кыргызстанда биринчи жолу өткөрүлүп жатат. Андыктан калктын арасында шайлоонун тартиптери жөнүндө толук маалымат жок экендиги айтылып, жеткирүү жана жайылтуу жактары ЖМК өкүлдөрүнө жүктөлгөн. Бул акыратта Борбордук шайлоо комиссиясы тарабынан Жалал Абаддагы массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнүн катышуусу менен атайын семинар уюштурулган. Шайлоо мыйзамдары баягы кескин өзгөрүлгөндүктөн ошо калк арасында дагы ошо коомдун ичинде дагы жанагы жол түшүндүрүүлөрдү жүргүзүү өтө маанилүү болуп турат. Ошондуктан биз дагы ошол Борбордук шайлоо комиссиясынын жумушчу тобу бар, маалымат жана үгүттөө иштерин жүргүзүү боюнча ошол жумушчу тобунун мүчөлөрү дагы келип бүгүн кесиптештер менен жолугушуп жатабыз. Жаңы мыйзамга ылайык добуш берүү тутуму да толугу менен өзгөргөн. Мурда партияларга гана добуш берилген болсо, азыр ачык добуш берүү жүрөт. Ошондой эле бир мандаттуу да добуш берүү өтөрү такталган. Бул саясий өнөктүктү чагылдырууда массалык маалымат каражаттарынын өкүлдөрүнө да чоң жоопкерчилик жүктөлгөн. Журналисттерге өткөн семинар менимче максаттуу болду. Себеби бул жалпы үстүрттөн гана маалымат бар эле да көпчүлүгүндө эле. Мисалы азыр баардыгын өзүн тизмектеп кенен маалымат берилди. Бул эми журналисттердин ишмердүүлүгүнө бир жакшы жагына жардам берет. Үгүт иштери башталган учурда бардык талапкерлерге бирдей мамиле жасап, алар үчүн убакыт берүү жана жарнамалык материалдарды чагылдырууда катачылыкка жол бербөө жактары да бул күнгө өткөн семинарда айтылды. Ал эми тандоону эл өзү чечери да кошумчаланды. Сиздердин кимге шайлаганыңызды эч ким билбейт, аны өзүңүз гана билесиз, уятыңыз да билет. Анан кийин сиз ишенген Кудай билет, башка эч ким билбейт. Ошондуктан жанагы партиянын өкүлдөрү келип коркутуп, биз тиги участкалык комиссияда биздин кишибиз бар, же болбосо жанагы байкоочуларыбыз карап турат, кимге добуш берип атканыңызды билип алабыз деп коркутуп турган болсо, анын баары калп, аны эч ким биле албайт, себеби деген бул электрондук добуш берүү. Бир мандаттуу округтан чыккан талапкерлерге облустук медиа борборлорунда убакыт берилет. Ошондуктан алардын материалдык техникалык базасын чыңдоого каражат бөлүнөт. Белгилей кетсек, мындай журналисттер катышкан иш-чара республиканын бардык облустарында өтөрү пландалган. Бактыгүл Тешебаева, Бектур Иманалиев, Жалал Абад шаары.